Bizge Allah Taala ölgөнгө чейин жакшылыктарды берди. Эгер ошол жакшылыктарды сиз менен биз кадырлап туура иштете турган болсок, Аллах Таала ал жакшылыктарды түбөлүктүү кылып ахиретте дагы берет да. Аллах Таала берген жаштыкты эгерде биз кадырлап туура иштете турган болсок, жаштык жалын дейт. Жаш мезгилде адам баласы өзүнө өзү ээ болбой, ашшабабы жунунун жаштык жиндилик дейт. Анча-мынча шоктонуп турган учурда адам өзүн тарбиялап, өзүн өзү көзөмөлдөп, өзүн өзү оңдоп аракет кыла турган болсо, жаштыгы жакшы өсө турган болсо, жаштыгы жакшы өтө турган болсо, Аллах Таала ал инсанга түбөлүктүү жаштык берет да. Адам баласы улгайды, чачына ак түштү, бетине бырыш түштү, белинин күчү кетти. Көп жашоодо кыйынчылыктарды көрдү, жакшылыктарды көрдү. Адам баласы болду эми, токтолоюн эми, кой эми, аракет кылайын деп адам баласы өзүнүн аброюн, кадыр баркын сактай турган болсо, Аллах Таала түгөнгүз, өчкүз Аллах Субханаху ва Таала ахиретте сыйырмат, кадыр барк, даңк берет да. Аллах Субханаху ва Таала сиз менен бизге эмне жакшылык берген болсо билесизби? Аллах Таала ошолорду жөн берген жок. Аллах Таала пенделерине жөн эле берип койгон жок. Аллах Таала бизге ар бир берген жакшылыгы биз үчүн сыноо туугандар. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "А'удhu billahi minash-shaytanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Силер эмне жакшылыкты көргөн болсоңор, силерге эмне жакшылык берилген болсо билип койгула. Ошол жакшылыктардын баарын мен бердим дейт да. Аллах акбар. Аллах Субханаху ва Таала бизгечи бергенде дагы жакшылыктардычы биз билбеген дагы жакшылыктарды берген да. Биз сезе албай турган жакшылыктарды да берген да. Аллах Таала силердин сураганыңардын баардыгын бердим, сурабаган нерсеңердин дагы баардыгын бердим дейт да. Ушул жерде отурган эч ким сурабасы керек: "Я Аллахым, мени адам кылып жарат. Аллахым, мени мусулман кыл. Аллахым, өзүңдү тааный турган кыл" деп эч кимибиз сураган жокпуз да. Эч ким сураган жокпуз: "Мага ушундай келбет бер, ушундай тагдыр бер, ушундай жашоо бер." Аллах Таала сиз менен бизге эң жакшы жашоолорду берди. Эгерде сиз Аллах Тааланын жакшылыгын сезе албай жатсаңыз, Аллах Тааланын жакшылыгын туя албай жатсаңыз, Аллах Тааланын жакшылыгын дилиңизден түшүнө албай жатсаңыз, анда өзүңүздөн төмөн адамдарга көз салсаңыз, көз чаптырсаңыз, дароо Аллах Тааланын сизге берген неаматы билинет да туугандар. Аллах Таала сиз менен бизге берген акылды эле алып кое турган болсо, Аллах Таала сиз менен бизге берген ойду эле алып кое турган болсо, сиз менен биз кандай абалда болор элек? Бир адам тамсил катарында мындай дейт: бир мезгилде адамдардын эң артыгы, эң алдындагысы, эң атак даңктуусу, министрдин министри күндөрдүн биринде ооруп калыптыр. Башы ооруйт, балдарын тааныбайт, аялын тааныбайт, бир туугандарын тааныбайт, туруп эле катуу ооруга чалдыгыптыр. Бейтапканасына барды, барбаган жерде калбады, табыптын табыбы, молдонун молдосуна барды, шифаны издеди. Аллах кааласа берет, Аллах каалабаса бербей да коет. Аллах кааласа берет, Аллах кааласа сынап туруп, не кылар экен эми деп туруп бербей да коет. Башкаларга үлгү кылып, мына көрдүңөрбү, сен ким болсоң дагы, акылыңды алып кое турган болсоң, акылыңды кыймылдатып турган периштенин ишин алып кое турган болсоң, сен ушул адамга окшоп каласың деп башкаларга үлгү катарында Аллах Таала жанагы адамдын акылын алып коюптур. Элдин баары таң калат, туугандардын баары таң калат. Анан үйдө эч эле жашоо мүмкүн болбогондуктан аны ошондой жана индом деймизби, атайын ошондой оорукчан адамдардын катарына кошконго мажбур болуптур, аргасыз болуптур. Айла жок. Күндөрдүн биринде зияратка барат. Күндөрдүн биринде биз атабызды бир көрүп коелу, жолугуп коелу деп бала чакасын, небере чөбөрөсүн. Анан ошентип ак машине, көк машине, кымбат унаалары менен келет. Анан атасын чакыртып, атасы чыкканда атасы алайып турат. Кадимки эле атасы, бирок Аллах Таала акылын алып койгон да. Акылы жок баягы бечара эки жакты карайт. Асманды карайт, жерди карайт. Жанагы аялын карайт, бала чакасын карайт. Эчнекени түшүнбөгөндөй, эч нерсени сезбегендей. Анан баласы келип айтат экен: "Атаке, кандайсыз, жакшысызбы? Атаке, мына ушул машина, ак машина бул сиздики. Сиз айдап жүргөн машина билесизби? Мына ушуну сиз айдап жүргөнсүз.
Ушул машинеде бизди салып жүргөнсүз. Бизге көп жакшылык кылгансыз. Сиз биздин атабызсыз. Кандайсыз? Жылыш барбы? Бизди танып жатасызбы дегенде ошол жерде отура калыптыр жерге. Бутун чечип туруп, батинкесин деп батинкеси менен ойноп баштап туруп машинечи. Көрдүңүзбү бир тууган? Аллах Таала сиз менен бизге берген ушул акылды эле алып кое турган болсочу. Жөн гана акылды эле алып кое турган болсочу. Биз адамдардын катарынан чыгабыз. Бизди эч ким адамдардын катарында көрбөйт. Эч ким адамдардын катарында бизге кайрылбайт. Аллах Таала бизге берген неаматтын кадыр баркын ошондо анан түшүнөбүз да туугандар. Аллах Тааланын сиз менен бизге берген жакшылыктарын түшүнүп калайлы. Ошол жакшылыктар кетип кала электе. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтып атат. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер силер мен берген жакшылыкты бааласаңар, кадырласаңар, ушул жакшылыкты мага Алла берди деп ыраазы болсоңор, мен силерге уада берем, сөзсүз түрдө дагы көбөйтүп, дагы жакшы кылып, дагы силерге мен жакшылыгымды көбөйтүп берем дейт да. Эгерде шүгүрсүздүк кыла турган болсоңор, алып дагы коем дейт да. Аллах Таалачы жакшылыкты берүүчү зат. Бүткүл жакшылыктарды берген бир гана өзү. Алланын берүүсүндө эч ким шерик эмес. Алла менен кошулуп бирөө берген жок. Түздөн түз Аллах берди. Турабы тура эмеспи? Адам кылып жаратты. Ата-энең жарата албайт сеничи. Аллага шүгүр кыл. Акыл берди. Алла берди акылдычы. Шүгүр кыл да. Алла субханаху ва таала сиз менен бизге бир эле акыл эмес. Аллах Таала сиз менен бизге ыйман берип койду да. Шүгүр кылайлы бир туугандар. Качан адам ыймандуу мусулман, өзүнүн ыймандуу экендигине, мусулман экендигине ыраазы болбосо, Аллах Таала шүгүр кылбайсыңбы? Мейли. Вала ин кафартум инна азаби лашадид. Мен сага бере турган азабым катуу. Шүгүр кылбайсыңбы деп туруп Аллах Таала капырлардын катарына кошуп коет экен. Аллах Таала берген ыйманды дагы алып коет экен. Аллахка жеңил эле туугандар. Бергенди билген зат алганда билет. Берген зат алганга дагы акылуу. Ал ар бир нерсеге кудуреттүү. Ошондуктан сиз менен биз Алла берген неаматты туура иштетейли, Алла берген жакшылыктарды кадырлайлы, баалайлы, ошондо Аллах Таала бизди баалайт. Узейр алейхиссалам айтты го Аллах Таала. Сага кандайдыр бир жакшылык жете турган болсо, кичинекей жакшылык келген болсо, сен аны караба, кичинекей деп караба. Бул кичинекей жакшылыкты ким берди сага? Ошол затка кара дейт да. Аллах Таала сиз менен бизге кичинекей нерсе эмес, көп нерселерди берди. Алла субханаху ва таала дагы эле берейин деп турат. Шүгүр кылсаңыз Аллах берет. Болбосо Аллах алып коет. Бар жакшылыкты колдон чыгарыңыз келсе анда шүгүрсүздүк кылыңыз болду. Күндөрдүн биринде пайгамбарлардын бири эң талада кетип бара жаткан экен. Жолдо бир таштын астында бир суу сызылып чыгып атат. Суу тамчылап тамып атат. Ошондо жанагы булак бекен дейт. Бирок булак болсо бир топко чейин агыш керек эле. Булак болсо көлчүк болуп көбөйүш керек эле. Бул ташка эмне болгон? Жакын барып карайт. Оң жагына өтөт, сол жагына өтөт. Нары бери жылдырайын десе, ташты жылдыра албайт, чоң таш. Бирок астында тамчылап турат. Таң калат Аллахтын кудуретинечи. Таштан суу тамганына таң калат да. Ошол учурда Аллах Таала ташты антакахулла. Аллах Таала ташка тил бериптир. Алла сүйлөтөм десе ар бир нерсени сүйлөтө алат. Алланын кудуретинен ар бир нерсе келет. Аллах Таала баягы ташка сүйлөтүптүр. Я набиулла, наби Аллах. Эй Аллахтын пайгамбары. Эй Аллахтын элчиси. Сен менин ыйлаганыма таң калып атасың. Мен тамган жокмун, мен ыйлап атам. Эмнеге? Аллах Таала айткан. Вакудухан насу вал хижара. Эртең күнөөкөрлөр тозокко түшөт. Тоң моюндар, Аллага ишенбегендер, ахиретке ишенбегендер, бейишке тозокко ишенбегендер, кабырдагы сурака ишенбегендер, кабырдан тирилип Алланын алдына тизилүүгө ишенбегендер, тозоктун үстүндөгү сиротко ишенбегендер, тозокко жаннатка ишенбегендер, периштелерге ишенбегендер, пайгамбарларга ишенбегендер, Алланын сөзүнө, китебине, Алланын затына, сыфатына ишенбегендер тозокко түшөт деген. Ошолор менен биргеликте таштар дагы түшөт деген. Вакудухан нас вал хижара. Тозокко адамдар түшөт. Тозоктун отуну адамдар болот. Жана таштар дагы болот деп айткан Аллах Таала. Мен ташмын. Мен жаралдым, таш болуп жаралдым. Эми мен тозокко түшөт экенмин. Мен аркылуу тозок кызытылат экен. Мен тозокто түбөлтү кылат экенмин. Мен ошого ыйлап жатам дегенде. Жанагы пайгамбар Аллага сажда кылыптыр, жыгылыптыр, я Алла депчи.
Ушул ташты куткарып койчу, таштардын катарынан, тозоктогулардын катарынан куткарып койчу ушуну. Ушул таш тозокко түшпөсүнчү дегенде Аллах Таала кабар берет. Макул. Жабраил алейхиссалам келип айтат, Аллах Таала ушул ташты тозоктон куткарды, сенин ый дуаң берекетинен дейт. Ошондо жана таш дароо токтоп, танбай, кадимкидей баягы жалтырап, өзүнө келип, сонун болуп калат да. Анан кетип калат пайгамбар. Өзүнүн ишин кылат. Ал элдерге дават кылыш керек, элдерге дин жеткириш керек, көчөлөрдү кыдырыш керек. Адамдардын ичинен эки түрлүү болот. Кээ бирөөсү өздөрү талап кылып келет, кызыгып келет. Аларга үйрөтөт пайгамбарлар. Алар мешитке келишет, медресеге келишет, динге келишет, устаздарга, алымдарга келишет, маселе сурашат. Ал топко, ал тайфага пайгамбарлар үйрөтөт. Бирок пайгамбардан качкандар бар да. Алладан жөө качкандар бар да. Инна урсилна ила каумин мужримин. Биз күнөөкөр адамдардын аркасынан жүрөбүз. Күнөөкөр адамдарга жөнөтүлгөнбүз. Биздин өмүрүбүздүн көпчүлүк бөлүгү ким көрүп келиптир? Ким билип келиптир? Ким ахирет тууралуу кабар берип жатат? Мен ишенбейм дегендерге биздин жашообуз, өмүрүбүз өтөт дейт. Ошентип жанагы Аллах субханаху ва таала ташты тозоктон куткарып коет. Аллах Таала мына ошол ташка тил берет, ыраазычылыгын билдирет, Алла разы болсун деп. Анан пайгамбар күндөрдүн биринде өзүнүн ишин кылып, даватын кылып, динин кылып, элдер жакшылыкка үгүтөп, талаптууга дагы айтып, талапсызга да айтып, талапсыздарга көбүрөөк айтып, жалынып, кошомат кылып, анан айын келиңизчи, анан айын алтыным келиңизчи, угуп коюңузчу. Мен сизге жакшылык гана каалайм. Сизден эч нерсе каалабайм мен. Тыйын кереги жок, тамак кереги жок, рахмат кереги жок. Келиңиз, ла иляха илlallah деп коюңузчу деп өзүнүн ишин кылып жүрөт. Күндөрдүн биринде дагы ошол жолго түшүп калат. Талада, жолдо кетип бара жатса, баягы таш дагы эле ыйлап жатат да. Тамчылаган. Мурда тамчыласа, андан көбүрөөк тамчылаган. Мурда ошол жер көлчүк болсо, дагы көлчүк болуп, нымдашып. Баягы пайгамбар ошол жерде туруп калат. Анан пайгамбар сүйлөшкөндө таш менен. Анан дагы сүйлөшөт. Эй, таш, эмне ыйлап жатасың дегенде. Ошондо таш айткан экен да. Урматтуу пайгамбар, мен өткөндө билесизби, ыйлап жатканмын. Себеби мен тозоктогу таштардын катарында болуп каламмы деп коркуп ыйлап жатканмын. Азыр болсо шүгүр кылып жатам. Алла мени тозоктон куткаргандыгына ыраазы болуп жатам. Мен ошол ташмын. Болгону ыйлаганым бөлөк. Мурдагы ыйлаганым күйүттөн болчу. Азыр болсо сүйүнүч, кубанычтын ıyы деген экен да тууганда. Ошон үчүн сиз менен биз Аллага көп шүгүр айталы. Жүрөктөр катып калат туура, жүрөктөр карайып калат. Адам баласы көп ыйлай турган болсо, көз жашын төгө турган болсо, катыган жүрөктөр жибиткен, катыган жүрөктөр жумшалат экен. Анан ошентип адам баласынын жүрөгү тазаргандан кийин Аллах Таала жүрөккө карайт, Аллах Таала ыраазы болот да. Ошого бардыгыбыз тең Аллах Тааланын берген жакшылыктарына шүгүр кылайлы. Шүгүр кылып ыйлайлы да, я Алла депчи. Бирөө көзүн жоготкон үчүн сабыр кылып ыйлап аткан болсо, бирөө көзү көрүп жаткандыгы үчүн сүйүнүп ыйласын да туугандар. Сабыр кылып ыйлагандан дагычы сүйүнүп ыйлаганыбыз көп болсун да. Күйүттүн көз жашы ысык болот, ал эми сүйүнүчтүн көз жашы муздак болот дейт. Аллах Таала бардыгыбызды муздак көз жаштарды төгүп, мөлтүр жаштарды төгүп, Алланын берген неаматтарына шүгүр кылып жашоочулардан кылсын. Амин деңиздер. Амин десең Алла кабыл кылат экен. Алла эптеп-септеп кылган амалыңды жактырат экен. Алла субханаху ва таала сиз менен бизди жакшы көргөн үчүн ушул жерге алып келип койду. Бизди жана таштардын катарындагы ташты тозоктон куткаргандай, адамдардын катарындагы сиз менен бизди тозоктон куткарып жатат. Бул Аллах Тааланын сиз менен бизге белгиси, аламаты, нишаны. Мына ушундай мешитке келип, сажда кылып, намаз окуп, элдердин катарында дарат алып, элдер менен кошо намаз окуп, элдер менен кошо бирге дуа кылып, тилек кылып отурабыз ушул жерде. Бул бактылуулуктун белгиси туугандар. Сизди Аллах Таала бактылуу адамдардын катарына кошуп койду. Эмне үчүн шүгүр кылбайбыз? Эмне үчүн сүйүнбөйбүз? Байлык бүтүп калат экен го. Байлык келсе сүйүнөбүз. Эмнеге Алла байлыктан кымбат ыйман берсе сүйүнбөйбүз туугандар? Аллах Таалага ыйман бергендигине шүгүр кылайлы. Шүгүр сажасын кылайлы. Аллага көп шүгүр кылайлы. Аллах Таала бизге берген ыйманды Аллах Таала дагы бекемдесин. Шүгүр кыла турган болсок Аллах Таала биздин ыйманыбызды дагы көбөйтөт. Шүгүр кылабызбы иншалла. Пайгамбар алейхиссалам мына сиз менен бизге шүгүрдү үйрөткөн да. Ыймандын жарымы дейт Ибн Масуд сахаба. Шүгүр ыймандын жарымы дейт да. Шүгүрдү ар бир инсан кыла бербейт. Ар бир инсан кылайын дейт, бирок кыла албайт. Bir gün şükür kılsa bir kança gün şükürsüz yaşaydı adam balasıç. Adam balası nadan.
Эмне үчүн адам баласы шүгүрсүздүк кылат? Аны билебиз. Аллах Таала айтып койгон анычы. Бизди бактысыз болушубузду каалаган шайтан, карышы калган биздин душманыбыз сиз менен бизди азгырып, акырысы менен бизди шүгүрсүз кылат экен да. Туура жолдон, шүгүрдүн жолунан мен адамдарды адаштырам дейт да. Анан көрөсүң я Раббим, көрөсүң сен адамдардын көпчүлүгү шүгүр кылбайт, шүгүрсүз болуп жашап калат. Көрөсүң көпчүлүгү бактылуу болбой, бактысыз болуп калат дейт. Мен алардын алды жагынан келем дейт. Алды жагынан келем дейт. Ай, өлбөйсүң. Айдагы жашоо бар. Сен жапжашсың. Алды жагынан келем дейт. Азгырам дейт. Вамин халфихим, арт жагынан келем дейт. Сен билесиңби бир мезгилде кандай болуп толуп турган ушуда кандай адам элең? Жаштыгың кандай өттү сенин? Университетте сен эң мыкты болдуң. Өткөн өмүрүн айттырам, өткөн өмүрүнө ыраазы кылдырам дейт да. Анын оң жагынан келем дейт да, анычы. Оң жагынан келем дейт. Анын сол жагынан келем дейт. Оң жагынан келем дегени жакшы иштерин, кичине кылган иштерин дайыма эстетет. Ар дайым сен жакшылыктын үстүндөсүң, сен жакшы адамсың деп алдап коет. Сол жагынан келем дегени сиз менен биздин ката күнөөлөрүбүз эчтеке эмес, Алла кечирет деп сиз менен бизди соротуп коет. Ошентип сиз менен бизди алдыбыздан, артыбыздан, оң жагыбыздан, сол жагыбыздан келип азгырып, акыйкатта адам баласы натыйжада шүгүрсүз болуп калат экен да. Алла берген неаматка шүгүр кылбайт, Аллах Таала берген жакшылыкты алып коет да. Ошого Алла берген жакшылыкка баарыбыз жеттик. Бирок ушул жакшылыкты дагы улантып кетиш кыйын, жоготуп алыш оңой эле да. Ошого өзүбүздөн төмөнгө карайлы. Акылыбыз барбы? Акыл жокторго карайлы. Аң сезимибиз барбы? Аң сезими жокторго карайлы. Адеп барбы? Адепсиздерге карайлы. Аллах Таала көз бердиби? Көзсүздөргө карайлы. Кулак бердиби? Кулаксыздерге карайлы. Тил бердиби? Тилсиздерге карайлы. Кол бут бердиби? Аллаху акбар. Бир адам айтат, мен буттун кадырын эми билдим дейт да. Бут жок, жашоо жок экен дейт да. Төшөктө жатып калдым, бутум түп-түз дейт. Же ажатканага бара албайм дейт. Же ордуман тура албайм дейт. Же эч жака чыга албайм дейт да. Бир жерде отурам дейт. Ошондо мен буттун кадырына жеттим дейт да. Азыр ушул жерде олтургандар буттун кадырына жете эле тургандар. Бутубузду сунуп калганга чейин, отуруп калганга чейин, бирөөгө муктаж болуп калганга чейин Аллах Таала сиз менен бизге эмне жакшылык берген болсо, ошол жакшылыктарды кадырлап, Аллага шүгүр айтып, жана ошол Алла берген жакшылыктарды Аллага жага турган нерселерге иштетишибиз керек экен да. Алла субханаху ва таала ошону жакшы көрөт экен. Аллах Таала бизден ошону талап кылат экен да. Пенделерден Аллах Таала шүгүр кылабы же кылбайбы дейт. Эми шүгүр кылып койсок болду. Айтыңыздарчы алхамдулилlah. Ат-таимуш шакир кас-саимис сабир. Курсагы тойду, тамактанды, кажети бүттү, муктаждыгы бүттү, рахат алды, эң даамдуу, эң таттуу тамактарды жеди. Я Алла, ушул тамактарды сен бердиң. Алхамдулилlah. Рахмат сага дей турган болсо, кас-саимис сабир. Эртеден кечке ачка болуп, эртеден кечке курсагы ачып туруп, сабыр кылып, орозо кармаган инсандын сообундай соопко ээ болот дейт. Курсагыңыз толуп, тоюп, сиз ушундай бактылыкка ээ болот атасыздар туугандар. Хадисте келет, адам баласы Аллах Тааланы ыраазы кыла алат. Аллах Тааланы ыраазы кылыш оңой дейт. Адам баласы Аллах Тааланы кантип ыраазы кылат десе, тамак жеп алхамдулилlah, суу ичип алхамдулилlah, басып алхамдулилlah, туруп алхамдулилlah, ар бир жакшылыкта алхамдулилlah дей бере турган болсок, алхамдулилlah аля кулли хал, ар бир учурда Алланын жакшылыктарына шүгүр дей бере турган болсок, Алла ошого деле ыраазы экен туугандар. Аллах Таала шүгүр кылып атат менин пендем деп, ошого деле ыраазы экен да. Ма яфалуллаху би'азабикум. Не кылам мен силерди азаптап дейт Аллах Таала. Мага эмне керек бар силерди тозокко салып дейт да. Ин шакарутум ва амантум. Силер ыймандуу болсоңор, силер мага ишенсеңер, чын дилиңерден момун болсоңор, шүгүр кылып жашасаңар, алхамдулилlah деп жашасаңар, мен эмне кылам силерди азаптап дейт. Мен эмне кылам силерди тозокко салып, мен эмне кылам силерге жаман тагдыр берип, мен силерге эмне кылам, мен силердин жашооңорду бузуп дейт да. Туугандар, Аллах Таалага шүгүр кылайлы. Мусулмандын жашоосу суктанарлык дейт хадистечи. Мусулмандын жашоосу таң каларлык. Мусулмандын жашоосу тим эле адамдын акылы жеткис дейт да пайгамбар алейхисалам. Эмнеге десе, жакшылык келсе, алхамдулилlah дейт, сооп жазыла берет. Кыйынчылык келсе сабыр кылат. Я Алла, ушул кыйынчылыкты сен бердиң. Я Алла, сабыр кылам мен буга. Ага дагы сооп табат дейт да. Ооруса дагы сооп, рахат алса дагы сооп. Туугандар,
Бул жакшылык кимге берилет? Момунга гана берилет. Ар бир инсанга берилбейт. Бул Алланын уадасы жок башкаларга, ыймандууларга гана ушул жакшылык берилет да. Оруп атасың, сооптоп атасың, элестет. Оруп атасың. Чалынып жыгылдың, өзүңдөн кетти да. Чалынып жыгылдың. Же дагы бир башка ооруга душар болдуң. Үшүп калдың, оруп калдың. Ошого дагы сооп. Ма мин васабин вала насабин дейт. Адам чарчап калса дагы сооп берем дейт. Адамдын денесине тикерек тийсе дагы мен сооп берем дейт. Хатта шавка юшакуга. Элестетиңиз, сиздин колуңузга тикерек тийсе дагы Айшене өзү айтат. Чөнтөгүңө тыйныңды салып алып издеп жүрсөң, же колуңа бир буюмун кармап алып таппай издеп жүрөсүң го кедечи. Карасаң телефондун колунда телефон издеп атасың. Акчаң колуңда акчаңды издеп атасың. Кеде ушундай болуп калат го. Кыжалат болосуң, ошого дагы сооп дейт да. Бул кимге берилет туугандар? Бул Алланын бизге рахматы. Алла ушул пенделерин аш-шакур. Аллах Таала шүгүр кылычу зат. Аллах Таала пенденин аз ибадатына көп бериши зат. Алла пендесине разы болот. Аз нерсесине разы болойлу туугандар. Аллах Таала берген аз нерсе болсо да шүгүр кылайлы көбөйтүп берет да. Аз дебейли эч качанчы. Жок дебейли эч качан. Эч качан жок дебейли. Пайгамбар алейхиссалам өмүрүндө жок болсо да жок деген эмес. Ма суила Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам шайан катту факалалла. Өмүрүндө бир жолу жок деген эмес. Иншалла болот. Иншалла жакшы болот баары. Көрдүңүзбү? Пайгамбар алейхиссаламга окшоп шүгүр кылайлы. Буттары шишигенче намаз окуйт эле. Шүгүр кылайлы. Тилибиз менен шүгүр кылайлы. Денебиз менен. Эң негизгиси жүрөгүбүз менен Аллага разы болуп, адам болгонубузга. Аллах Таала ыйман бергенине, Алла дин бергенине, ушул жашоо тагдырын бергенине разы болойлу. Ошондо бизден Алла разы болот. Аллах баарыбыздан разы болсун, бардыгыбызды разы кылсын. Ва ахиру да'вана алхамдулиллахи rabbil alamin. Аллахумма жа'ална минаш шакирин ас-сабирин фил бала'i вад-дарра bi rahmatika.